Баткен облусу Кыргыз Республикасындагы эң жаш облус. Облус 1999 жылдын 13 октябрында оюшулган. Бул мезгилге чейин бардык район шаарлар Ош облусуна таандык болуп келген. Азыркы убакта облус 3 районго, 3 шаарга жана 34 айыл аймагына бөлүнөт. Облустун борбору Баткен шаары. Облус өлкөнүн түштүк батыш бөлүгүндө жайгашып, Тажикстан жана Өзбекстан өлкөлөрү менен чектешип турат. Баткен облусунун жалпы аянты 17.000 чарчы чакырым. Ал эми калкынын саны 600.000 адамды түзүп, бул жалпы республиканын 9%га жакынын түзөт. Облуста 50дөн ашуун улуттардын өкүлдөрү биримдикте, достукта жана ынтымакта жашап келет. Баткен облусу меймандос адамдары менен гана эмес, жер астындагы байлыктардын мол кору менен да даңталат. Алтын, күмүш, сымап, сурманын миңдеген тонна, ал эми көмүр, алюмин рудасынын миллиардтаган тонна кеңири аныкталган кору бар. Өнөр жайы облустун экономикасында гана эмес, республикада да маанилүү орунду ээлейт. Облустун аймагы Фергана өрөөнүн түндүктөн түштүккө карай созулган өрөөндөрүн, Алай, Түркстан кырка тоолорунун түндүк капталдарын ээлейт. Төбөсү асман тиреген арка тоолорду аралап, Козу Баглан, Көк суу, Исфайрам дарыялары агып чыгат. Дарыялардагы суунун агымы аймакта гидроэнергетикалык тармакты өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк берет. Баткен облусу эң кооз табияты, көптөгөн мифтерди жана уламыштарды байланыштырган табышмактуу, сыра чылайлык жайлары менен даңталат. Дарылык касиети бар булактарга жыл сайын миңдеген адамдар келип, дарыланып кетишет. Белгилүү болгон Мадыген геопаркы өзүнүн уникалдуу кооз ландшафты менен айырмаланат. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен аталган аймакты ири туризм аймагына айландыруу аракети көрүлүүдө. Баткен облусунун аймагында жол транспорт инфраструктурасы жакшы өнүккөн. Автомобиль жолдору, аба каттамдары облустун эң алыс аймактарына чейин ыңгайлуу келип кетүүгө шарт түзөт. Баткен облусу туризм багытында өнүгүүгө өрүш алды. Нечен кылымдарды карыткан тарыхый жайлар, 9-17 кылымга таандык архитектуралык эстелик курулуштар бар. Ал эми табият койнундагы жаратылышы кооз аймактарга жыл сайын миңдеген адамдар келип, эс алып кетишет. Баткен облусунун башкы байлыгы бул миңдеген гектар аянттардагы өрүк бактары. Климаттын ысык келишинен улам бул аймакта эң даамдуу өрүк, гилас, жүзүм, шабдалы, алманын мол түшүмү өстүрүлөт. Жалпы республиканын өндүрүш комплексинде Баткен облусунун экономикасы маанилүү орунду ээлейт. Облустагы калктын эмгекчилдиги, таш үстүнө гүл өстүргөн мээнеткечтиги экономиканын өнүгүшүнө шарт түзөт. Баткен облусунун келечеги кең аймак. Аймактын жазылбаган терең тарыхы, казылбаган кен байлыгы али алдыда.